көпчүлүк учурда эркектерге ушул нерсени айтабыз. Сен үйдөгү проблемаңы көчөгө чыгарбагын, жумушуңа чыгарбагын, ошондой эле жумуштагы проблемаңы дагы үйгө алып келбегин, аралаштырбагын деп айтабыз да. Бирок чындыгында ошол эркекти дагы кээде бир ырайымга, бир акасын таптаганга, татыктуу же болбосо бир ошондой мээримге, ырайымга керек убактар дагы болот. Элестетиң, үйдө проблема болгон болсо, аялы, бала чакасы, акчанын жетишкендиги, жетишпегендиги, уруш, талаш, келишпестик. Ушундай проблемалар бар, аны эч кимге айтпай чыгыш керек. Жумушуна барса, жумушунда директор менен, иштеген жеринде, иштеген адамдары менен, жумушу боюнча проблемалар, аны дагы эч кимге айтпаш керек. Ошентип орто жолдо эркекти биз бул кыянатчы, бул өзүмчүл, бул сырдашпайт, өзү менен өзү деген сөз көптөгөн дооматтарды айтып калабыз да. Эркекти дагы урматтуу бир туугандар туура түшүнүш керек. Ал үйүндөгү проблемасын эч кимге айтпай айткан жери жок. Ошондой эле жумушунда дагы проблемасын дагы эч кимге айтпай, орто жолдо ушундай кыйынчылыкта калган акыбалдар көп болот. Ошондуктан эркекти дагы үйгө келгенде аркасынан таптап, анын ошол кыйынчылыгыны, турмуштун, жумуштун кыйынчылыгыны жеңилдеткенге жардам бериш керек деп айтар элем. Ар бириңиздер ушул үйүңүздөрдөгү эркектерге көңүл буруңуздар.